УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгында кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгүнүн 4-пунктунда алдамчылык боюнча каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган материалдын алкагында Сузак райондук архитектурасынын адиси АНО кармалды. Такталгандай, КОС аттуу жаранын ортомчу кылуу аркылуу жер тилкесин берүү боюнча Сузак айыл өкмөтүнүн жасалма токтомун пайдаланып, жеке турак жай куруу үчүн 2 жер тилкесин мыйзамсыз сатып жиберген. Мындан улам бөлүнгөн жер тилкелери дыйкан жерлеринин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери болгон жана Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө мыйзамынын 10-беренесине ылайык жалаң гана айыл чарба өндүрүшүнө арналган. Кармалган АНОго таандык жумуштук кеңсесин тинтүү учурунда 200дөн ашык документтери табылып алынган. Азыркы учурда кармалгандар АНО жана КОСга байланыштуу башка ушул сыяктуу кылмыштарга катышуусуна багытталган тиешелүү тергөө амалдары жана ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат.